Президенттик шайлоо жакындаганы өлкөдө ар кандай кептер жүрүп, сөзү чуга алыска кетип жаткан учур. Ушул маалда эл керегине жарайбыз деген кыргыздын чыгаган уулдары биригип жатышкан кез. Бийлик бул чогулгандарды оппозиция деп сындаганы менен бул улуттук улуу жыйын өткөргөндөр көп арабөк саясатчыларга караганда өзүнүн бекем кармаган позициясы бар жарандар. Мисалга ала турган болсок, Акыйкат партиясын негиздеп, ушул кезге чейин жетектеп келе жаткан, өзүнүн билими, дипломаттыгы менен көзгө көрүнгөн Аликбек Жекшенкулов, ар бир айткан сөзүндө далил менен чындыкты чыркырата айткан таанымал саясатчы Адахан Мадумаров, акыркы кездердеги кыйчалыш мезгилде Ысык көлдүн губернаторлугун аркалап, эл алдына чыгып жооп берүүдөн качпаган Эмилбек Каптагаев окшогон саясатчылар, президенттикке талапкерлигин коюп, элдин эртеңине, келечегине кам көрүүгө белсенген жеке жана коомдук ишмерлер Алмаз Каримов, Замира Муратбекова, Марат Иманкулов, Мукар Чолпонбаев аттуу мырза айымдар улуттук улуу курултайды өткөрүүгө аракет кылып, жалаң бийликтин бут тосуусунан ийине жеткире албай жүргөн Кадыр Кошалиев мырзалар бүгүн бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарууга аракет кылып, эртең 7-сентябрь күнү Кыргызстан бүгүн эртең аталышындагы улуттук улуу жыйын өткөрүүнү макулдашты. Же болбосо өзүбүздүн арабыздан чыгарган элдик кандидатты колдойбуз деген чоң маселелерди ошол жерден карап чечишибиз керек болот. Мына ошого даярдык көрүү маселесин бүгүн биз бүгүнкү жыйында ушуну чечели деп баарыңыздарды чакырып, оройбөз чарайга отуруп сүйлөшөлү. Кимдер татыктуу болсо, ошону темирмен топко бүгүн көрсөтүп, шайлап, мына ошолорго милдет тапшырып коелу деген гана маселе. Башка мындай тигиндей кылалык, мындай кылалык деген башка сөз жок, урматтуу угандар. Оппозициялык маанайдагы саясатчылардын башын кошкон бул жыйында боло турган жана буга чейин болгон шайлоолордун оош кыйышы жөнүндө да кеп козголуп, бийлик кетирген мүчүлүштүктөр жана алардан кантип арылуу керектиги тууралуу да сөз болду. Конституция боюнча мыйзамдарды сактап берүүнүн гаранты мамлекетибиздин президенти Алмаз Атамбаевга жүктөлгөн экен Конституция боюнча. Ал киши болсо ошол мыйзамдарды олдоно түрдө бузуп, Демократия деп кыйкырган менен демократия деген сөздүн ды тамгасы жок Кыргызстанда шайлоонун таза өтпөсүнө, байлык менен бийликке ээлик кылгандар дагы үстөмдүк кылаарына, таза шайлоо өткөрүүгө бут тосулаарына көзү жеткен айрым президенттикке талапкерлигин койгон жарандар талапкерлигин алып салууга аргасыз болушкан. Ошол талапкерлигин алып салып, саясий майданда оппозиция менен чогуу азыркы сасык саясатка каршы чыгууну көздөгөндөрдүн бири өлкө башчылыгына талапкерлигин коюп, мына бүгүн талапкерлигин алып салууга арызын жазган коомдук ишмер Алмаз Каримовдун пикирин уктук. Мен талапкерлигимди алып салганым үчүн, себеби азыркы ситуацияны карап турсак, бийликтин сценарийи менен баратат. Уже жеңүүчү дагы белгилүү. Бул система кайрылып уланып кете берет, мамлекетибиз жакыр боло берет. Ошол эле маалда эгерде мен жалгыз бара турган болсом, уже көрүнүп турат кимдин утары, ким канча акча салса дагы эч качан келбейт. Ошондуктан биздин коллегаларыбыз баары биригип өзүнүн талапкерлигин алып салып атат. Себеби биз бир күч болбой турган болсок, эч качан элдин кызыкчылыгын коргой албайбыз. Ошондуктан мен кандидатурамды алып салдым деген, бул күрөшүүнү токтоттум дегенге жатпайт. Мен элимдин, мени колдогон инсандардын кызыкчылыгын дайыма коргоп келгенмин. Мындан ары коргоп келем. Ошондуктан биз бир күч болуп, бир программа менен бир кеңешип, Кыргызстандын ушул туңгуюктан алып чыгуунун жолун бирге издеп туруп, биз жеңишке жетебиз деген ниеттемин. Айтмакчы, бүгүнкү бийлик сөз эркиндиги боюнча көп өлкөлөрдөн алда канчасынан алдыда турабыз деп ааламга жар салып коюп, талапкерлер менен оппозицияга эле асылбастан оппозициялык маанайдагы чындыкты айтып көргөзүүгө, элдин назарына жеткирүүгө аракет кылган массалык маалымат каражаттарын да соттогону соттоп, айрымдарын коркутуп үркүтүп, ишин токтотуп жаптырганы, ошону менен катар бийликке керек кошоматчы, саткын, арзыматтардын маалыматтарын карапайым калкка аргасыз тараптырып жатканы жөнүндө да сөз козголду. Ошентип көйгөйлөрдүн башатын аныктап, элдин эртеңине, Кыргыздын келечегине өзүнүн салымын кошуу үчүн жан дили менен аракет кылган жарандардан турган оппозициянын өкүлдөрү жогоруда аталган Кыргызстан бүгүн эртең аталышындагы жыйынды 7-сентябрь күнү өткөрүүнү сунушташып, бир добуштан колдоо тапты. 7-сентябрда өткөрөлү дегендер кол көтөрүп койсоңуздар. Каршы барбы? Жок, калыс барбы? Жок. Анда бир добуштан кабыл алынды. 7
сентябрда өткөрөбүз деп. Жогоруда кеп болгон бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарууну көздөгөн жыйын 7-сентябрь күнү ишке ашырылмакчы болду. Бул жыйынга кыргыздын келечегине кайдыгер карабаган ар бир атуул катышып, өзүнүн салымын кошууга болоорун эскерте кетишти. Буюрса, расмий үгүт насаат иштери башталганга чейин жыйналып бир чечимге келип алсак деген пикирди билдиргенбиз. Менимче бир 5-7 сентябрдын ортосу болсо керек. Бүгүн жана эртең деген маселени койсок. Жана саясатчылар айтса, оң жактан сол жактан чыгып тиштеп көйүп калган, абийирсиз баягы пресса дегендер бар, толтурат. Эгер ушул булуттун уңгусун издеп жүргөн, келечекти карап жүргөн акылман деген азаматтардан баяндама жасай турган болсо, кадырымызда ошолорду чыгарып көрөлүчү. Men senin kıranının kırgızı